Ene tilin bilүү en başkı madaniyat. Her bir adam özünün ene tilin bilүүgө mildettүү. Al moyunda turgan parız. Öz ene tilin en sonun bilip, alemi kalgan tillerdi kolundan gelişince jakşı bilүү керек. Кандай гана эл, мамлекет болбосун, ар биринин өзөктүү түшүнүктөрү, карманган туткасы бул мамлекеттик тили. Кыргыз юртунун сан миң жылдык санаты, чексиз сөз казынасы, аалам термелткен акыл дарамети баары ушул тили менен уланып, тили менен куралып келген. Чыгыштын чыгаан акылмандарынын бири тил акыйкаттын босогосуна алып баруучу жол деген экен. Калетсиз сөз кайсыл убак болбосун күүсүнөн жанбай, күчүнөн талбай касиетин калкка ыроолойт тура. Биздин ата-бабаларыбыз кылымдар ошол мурасты асырап, бапестеп бүгүнкү жеткирип берди. Эми бүгүнкү 21-кылымда биз аны өркүндөтүүгө, байытууга, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө, мамлекеттик деңгээлдин баардык түзүмүндө алты тилдин иштешине шарт түзүп беришибиз керек. Анткени бул табиаттын касиеттүү белеги. Тил тарыхына тийиштүү урунтуу учур бул өткөн кылымдын 89-жылы эркиндик эпкини жел аргыдай согуп, ар улут өз өтмүшүнө үңүлө баштаган кез. Ошол маалдагы улутубуздун уңгу туткан азаматтарынын аракети менен кыргыз тил мамлекеттик тил болуп кабыл алынган. 1989 жылдын 22 сентябрында Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясы ачылды. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Сессияда чыгып сүйлөгөн ар улуттун өкүлдөрү өз сөздөрүндө эне сүтү менен жаралган кыргыз элинин тили мамлекеттик тил болуп өз учурунда туура кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Сессияда мамлекеттик тил жөнүндө айрым статьяларга ар кандай кайчы пикирлерди айткандардын бири республиканын прокурору Иванцов болду. В процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. Бул сессияда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Жолдош Масалиев сүйлөдү. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики, принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности, там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету. Я думаю, товарищи, Центральный комитет Компартии Киргизии, Президиум Верховного Совета, правительство республики, весь актив этого не допустит, чтобы ущемление было. Тем более, чтобы русский народ пострадал от этого. Мы все сделаем, чтобы каждый русский товарищ работал спокойно, уверенно и изучал и свой язык. Если он считает киргизов своим близким братом, товарищем, значит, наверное, он найдет возможность будет изучать этот язык. От этого только выиграет дело. Я думаю, что тут тоже надо подумать. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса, ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди.